Кээде ачууланам, ушул мусулманды кайдан таптың деп. Бирок алар сүйгөнүн башка эркек менен бийлешиш үчүн да беришпейт. Карачы, Ханс эмне кылганын, көңүл ачуу үчүн бирөөнү тап деп жатпайбы мага? А мындайды эч бир мусулман айтпайт. Кызым, сен айтып жаткан мусулмандар Куранда калган мусулмандар. Ислам өлкөлөрү эми башка эркектердин колуна аялын бейкапар тапшырган эркектерге толгон. Алар мусулман эмес бекен? Аларга бийди биз алып барганбыз. Анда да маанилүүсү алар Абдул Вахаптай мусулман эмес. Мен мына ошондойлорду жактырам. Биз аларды өзүбүздүн маданиятыбызга көндүрүп алдык. Мени капа кылганы өзүбүздүн динибиздин бузулушу. Ошол элдерге биздин маданиятты дал өзүндөй жана толук жеткиргенде балким биздин динибиз да бузулмак эмес. Биз аларды бузарын буздук. Ошол эле учурда өз динибизди бузуп жатканыбызды да байкабай калдык. Ыйса бизди сактасын. Мындай кетишибиз жакшы шаан эмес. Бирок батыштагы эркектин баарын хан сыяктуу деп ойлоп жаңылба. Өзүң билесиң, биздин эркектердин айрымдары аялын сүйүктүүсүн кызганышат. Апа, сен мусулмандарга кек сактап калгансың. Мына, тайжем андай эмес. Макул, бул теманы жаптык. Эми айтчы, Мехметти кантип христиан кылып алам? Бул боюнча поптон кеңеш сурашым керек. Абдан жакшы ой айттың, рахмат апаке. Ал түнү көз ирмебей чыктым. Жатсам эле Мехметти христиан кылуунун жолдорун издеген ойлор келе берди. Эртеси эртең менен тамак үстүндө тайжем жана Селин менен сүйлөшүп отурдук. Апам тайжем абдан мээрим менен кам көрүп жатты. Мен болсо Селинге жардамдашып жаттым. Кээде аны менен жаш баладай оюндарга да кошулуп кетем. Биз дасторкондо отурганда Билдин дос кызы Деми келип калды. Көздөрү шишигенче ыйлаган. Билдин боюна бүтүп калыптыр. Кечээ күндөн бери Билге байланыша албай коюптур. Ал чегип алган, уктап жаткан, араң тургуздук. Бил менин боюмда бар, кел үйлөнөлү. Үй бүлөм абдан катуу, дагы деле намыс, кыздык абийир жөнүндө сөз кылышат. Эгер кош бойлуу экенимди билишсе, атам мени тирүүлөй асып өлтүрөт. Ооба, намыстуулукту уят деп эсептеген силердин дүйнөңөрдө атасы белгисиз балдар толуп жатат. Бул маселе тууралуу силер ойлонуп койбойсуңар, деп өз ичимден сүйлөнүп жаттым. Бил болсо ачуулана Демиге кыйкырды. Сен эмне, акылыңдан айнып калдыңбы? Мен үйлөнөйүн деген оюм жок азыр. Биз дагы Билден жалынып жалбарып суранып жаттык. Ар бир сөзүбүз анын ачуусун ого бетер күчөтүп жатты. Деми бир жагынан ыйлап да сүйлөй да берди. Бирок сен мени өз кызыкчылыгың үчүн пайдаланып алганча сенсиз жашоону элестете албайм деп айтчу элең го. Эми эмне болду сага? Акыры Деми көз жашын көл кылган бойдон үйдөн чыгып кетти. Ал эми Бил эч нерсе болбогондой бөлмөсүнө кирип жатып алды. Деминин көз жашы ага деги эле таасир эткен жок. Апам Мехмет биздин үйгө келген сайын ага чочконун этин бышырып, аны уйдуку деп алдап берип жүрдү. Бул аракет апама чоң рахат тартуулачу. Анын бул кылганы Мехметти өз динине киргизип жаткандай сезилчү. Мен бул көрүнүшкө чыдай албай апама каршы чыктым. Мехметтин исламдан кээ бир жагдайларда баш тартуусу мага жакчу. Анын айрым диний өкүмдөргө көз жумуп койгонун көрчүмүн. Ичимдик ичкенин, бийлегенин, мындай кылгандары мага дем берип жатты. Мен ага акылдан ажырагыча ашык болуп турганымда ал капысынан Туркияга кетип калды. Жакында кайра келерин айтты. Апама экөөбүздүн үйлөнөрүбүздү айтып коем деген сөзүнө кубанып жаттым. Мага тынбай кат жазып турмак болду. Андан кийин жанына чакырып өзүн жомоктогудай өлкөсүн көрсөтөт деп ойлодум. Түн ортосу болуп калганына карабай атам экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Мехмет экөөбүздүн жагдайыбыз тууралуу айттым. Баарын угуп анам ага: демек Мехмет кетти, капа болбо кызым, башка Мехметтер табыла берет, деп койду. Мен башканы каалабайм, мен аны христиан. Сүйлөп жатып токтоп калдым. Чыныгы пландарым эсиме түштү. Мен атама динсиз кыздын ролун аткарышым керек эле. Ошондо сөзүмдү өзгөртүп уланттым. Мен аны өзүбүздүкү кылам дегиче кетип калды. Сенин түрк жигит менен сүйлөшүп жатканың жакшы. Сени Туркия өкүл катары жөнөтмөкчү элек. Эми бул ишти шашылыш ишке ашырабыз. Милдеттерибизди аткарасың. Туркияда революциянын тамырлашы үчүн иш алып барасың. Ондогон кыздар кетишти. Демек мен Туркияда калып каламбы? Туруктуу эмес албетте. 6 ай ал жакта, 6 ай бул жакта болосуң. Сени журналист катары Туркияга жөнөтүүнү пландап жатканбыз. Сен сулуусуң, ажарлуусуң. Мустафа Кемалды азгырып койсоң болду. Мен Мехметке кыянаттык кыла албайм ата. Бул ишке барбайм. Билесиң да, аны христиан кылам. Бул жолу дагы оозумдан чыгып кетти. Бирок теманы бузуп албаш үчүн сөздү дароо башка нукка буруп, анан болсо атеист кылып коем аны.
Ишенимиң үчүн, ишиң үчүн башкаларды курмандыкка чалууга туура келет. Мария, чиркөө менен алакаң кандай? Азырынча алар сенин чыныгы абалыңды билишпейт, туурабы? Чиркөөдөн биротоло алыстадым. Бул экөөбүздүн ортобуздагы сыр болсунчу ата. Апам капаланып калбасын деп жекшемби сайын ыйык жыйынга барып турам. Чындыкты айтсам, анда болуп жаткан нерселер менин табитимди так-такыр бузат. Азаматсың кызым. Акылдууга Инжилдин деле кереги жок. Сөз орду келип калгандан кийин буга чейин кетирген катачылыгымды оңдоп кетүү үчүн абалдан файдаланып сөздү кайраладым. Атаке, мен оюмдан кайттым. Эми аны христиан кылайын дебейм. Түз эле атеист кылам. Атам ыраазы боло башын ийгеп. Анан сенин Кудайга деле муктаждыгың жок да. Эмне ага башыңды түйшүккө салып жатасың, деди. О жараткан, демек жаштарга сенин Кудайга муктаждыгың жок деп алардын оюн, аң-сезимин угуландырып жатышкан турбайбы? Атамдын ушул акыркы сөзүн укканда муздай түшүп, кадимкидей катып калдым. Сенин Кудайга муктаждыгың жок, бул кандай сөз? Мен дем алган абалга, ичкен суум, баскан жерим, күн, ай, жылдыздар, жеген тамагым баары жараткандын белеги эмеспи? Эгер жараткан бизге берген кычкылтекти кайра алып койсо, абалыбыз кандай болмок? Ошол учурда атама карата кандайдыр бир салкын сезимдер денемди аралап өттү. Бирок каршы чыга албайт элем. Алардын ишенимине киришим керек болчу. Ошол учурда иним Билл да кытмыр күлүп жатты. Сага айтпадым беле, Мария, сен динчил болгудай акмак эмессиң деп. Көрдүңбү, акылыңа келе баштадыңбы? Акырын апама айтпа, дедим ага. Апамдын көңүлүн калтырбаш үчүн чиркөөгө барып жатам. Ошол учурда атам менен Биллди көргөнүңөрдөгү тим эле төбөсү көккө жете кубанып жатышты, чиркин. Абайлаңыз, апаке. Эми буларга шек алдырып, биздин планыбызды ачыкка чыгара албаңыз деп коем ичимден. Эртеси күнү апама болгон окуяны айтып бердим. Эч кимге сездирбеши үчүн кайталап катуу эскерттим. Ошол доңуздарды кызымды да өздөрү сыяктуу динсиз болуп калат деп ойлошот, деп ачууланып алды. Күндөр өтүп жатты. Мен апам менен атамдын ортосунда чалгынчы оюн ойноп жүрдүм. Мехметтен да кат күтүп жаттым. Адам кубанганда ким экенин унутуп коет. Кылбаган ишти да кылып коет экен. Кеткен 3 күн болгон неме дароо эле кат жазмак беле. Бир нече күндөн кийин күтүүсүз жерден Мехмет телефон чалды. Апам телефонду мага бербей туруп эле коюп салды. Катуу ыйладым. Мехмет кайра чалган жок. Бир жума өткөн соң кат келди. Сүйүктүүм, сени абдан сагындым. Ушул жума барам. Кошуна батирдеги мусулман киши полиция бир жолу алып кеткен окуядан кийин узак убакыт тынч жүрдү. Адамдын табияты оңой менен өзгөрбөйт эмеспи? Кечээ кечинде аялы менен дагы жаңжалдашышыптыр. Биздин кичүү бала полиция чакырган экен. Апам адатынча сүйүнүп бийлеп жиберди. Бул жолу айкырык. Немис коңшудан чыкканда апам катуу бушайман болду. Балким өрт чыгып кеткендир, барып көрөлү, деди. Чындыгында ал өзү деле өрт эмес экенин түшүнүп турган. Немис аял дале мени куткаргыла деп бакырып жаткан эле. Барсам, баягы кызыл камчы түрк немис аялды күйөөсүнүн колунан арачалап куткарып жүрөт. Бул көрүнүшкө апам ачууланды. Немис аялды куткаруу үчүн полиция чакырдым. Апам муну кылганым үчүн мени жемеледи. Көрсө, бул немисти шермендик кылуу экен. Апам христиан болгону үчүн алардын күнөөсүн башкалардан жашыргысы келген турбайбы? Дагы жашыра турган эмнелери бар? Өзүмө өзүм ачуум келип жатты. Кана, Мехметти исламдан чыгарам деп жатпадым беле? А мен эмне кылып жүрөм? Аны унутуп, ал тууралуу такыр эле ойлонбой калыптырмын. Узакка ойлонуп, акыры Мехметти исламдан чыгаруунун бир жолун таптым. Исламдын эң акылга сыйбаган, эң артта калган буйруктарын издеп таап, Мехмет келгенде ошолорду сурайын деп чечтим. Албетте, ал жооп бере алмак эмес. Ошентип исламдан акырындап алыстамак. Мындай ойду тапканым үчүн өзүмдү мактап, түнү өзүмдү бактылуу сезип уктадым. Эртеси күнү биринчи ишим чиркөөгө баруу болду. Форс Мариям ана чиркөөсүнүн руханий кызматчысы абдан жакшы киши болчу. Ага да оюмду айттым. Ал мени дин кызматчысынын бөлмөсүнө баштап барды. Бир креслону көрсөттү. Отур, кагылайын. Эмнеге кейип жүрөсүң? Урматтуу поп мырза, мен бир жигитти сүйүп калдым. Бирок ал мусулман. Билем, мусулмандар менен үйлөнүүгө чиркөө уруксат бербейт. Чиркөөдөн четтеп калууну каалабайм. Ошондуктан ал жигитти христиан динине өткөргүм келет. Сизден жардам сурайм. Менден кандай жардам каалайсың? Мага ислам дининин эң катаал, заманга туура келбеген, артта калган жоболорун үйрөтүңүз. Мен ошол маселелер боюнча ага суроо берем.
ал жооп бере албай калат. Бирок ал суроолордун жообу биздин ыйык китепте бар болушу керек. Мен ага сыймыктана айтып беришим керек. Силердин диниңер муну чече албайт, ал эми биздин динде чечим даяр дейм. Ошондо ал биздин динге кызыгып баштайт. Ошондуктан сизден жардам сурагым келет. Исламдын кемчиликтери эмнеде? Ошолорду айтып берсеңиз. Поп Адольф бир аз ойлонду. Суроо дейсиңби? Алардын дининин көпчүлүгү жоболору чындап эле акылга сыйгыз. Маселен кайсы? Маселен 4 аял тууралуу маселе. Андан мына ушул тууралуу сурасаң болот. Ишен. Ал сага так жооп бере албайт. Алардын пайгамбары да көп аял алган. Ушундай заманбапта мындай динге ишенүү акыл эстүү адамдын иши деп ойлойсуңбу? Ошол учурда азыр батышта бир эркек жашоосунда жүздөгөн аялдар менен мамиле курат. Эмне үчүн аларды сынга албайсыңар деп попко айткым келди. Балким ал аларды өзү да сындап жүргөндүр, бирок сурай алган жокмун. Абдан жакшы, урматтуу поп мырза, бул суроо мыкты экен. Мехмет бул суроонун алдында сөз таба албай калат. Ал муну актап чыга албайт, туурабы? Такыр мүмкүн эмес. Бул суроого акылга сыярлык түшүндүрмө жок. Болушу да мүмкүн эмес. Кубанып кеттим. Машинама отуруп үйгө жөнөп баратып, башыма бир ой келди. Барып бул суроону Абдулвахаптан сурашым керек эле. Ошондо эки коёнду бир ок менен аткан болом. Анын реакциясын да байкап көрөм. Бир жолу Мехмет ал жашап жаткан жатакананы мага көрсөтүп койгону жакшы болгон экен. Дароо ошол жерге бардым. Ал мени бир аз салкын маанайда тосуп алды. Бул бала менден таасирленип калуудан коркуп жатат окшойт деп ойлоп койдум. Мени менен жакын сүйлөшүүдөн качып жаткансыды. Мени жатакананын конок бөлмөсүнө киргизди. Өзүнүн бөлмөсүнө киргизүүгө да батынган жок. Кол салат деп корктубу билбейм, бирок моюнга алышым керек. Канчалык Мекметти сүйгөнүм менен Абдулвахапты көрсөм же эстеп кетсем эле жүрөгүм бир башка жакка туулап согуп кетчү. Ар дайым сылык жана жигитче сүйлөгөн Абдулвахапты адаттагыдай суроо узаттым. Келиңиз, Мария, айым. Сизди кунт коюп угуп жатам. Абдулвахап бир суроо көңүлүмдү оорутуп жүрөт. Сенин диниң тууралуу бир аз маалымат алгым келет. Бул кызыгууңдун себебин сурасам болобу? Жөн эле. Жөн гана башыма келген ой. Силердин диниңерде бир нече аял алуу деген бар. 4 аялга чейин. Бул акылга сыйбаган нерсени кантип кабыл аласыңар? Анан дагы пайгамбарыңар да көп аял алган экен. Мындай пайгамбардын жолу менен барууга болобу? Ал бир мүнөт да ойлонбой дароо жооп берди. Андай болсо, биз да силердин пайгамбарыңардын жолун жолдойлу. Кандай дейсиң? Таптакыр күтпөгөн жообу мени таң калтырды. Бирок сыр бербегенге аракет кылдым. Демек, берген суроом аны ушунчалык таасирлентиби? Ачык айтсам, ичимен бир аз кубанып да кеттим. Албетте, абдан жакшы болот дедим. Карап туруңуз, эгер бул маселени логикага салсак, анын чечилиши абдан татаалдашып кетет. Силердин пайгамбарыңар эч качан үйлөнгөн эмес. Туура, силер аны Кудай кылып алдыңар. Бизде да кээ бирөөлөр шейхтерине Кудайдын сапаттарын ыйгарып алышат. Темабызга кайталы. Эгер логиканы карап Ыйсанын жолун жолдосок, дүйнөдө эч ким үйлөнбөшү керек болуп калат, туурабы? Андай болсо жашоо токтойт. Анын үстүнө алар силер айткандай Кудай эмес, пайгамбар. Ага кудайлык сапаттарды таңуулап жалган жала жаап жатасыңар. Биз болсо Ыйсага да пайгамбар катары ыйман келтиребиз. Мен өзүмдүн логикама таянып айтып жатам. Эми мага жооп бериңизчи, ошондо дүйнөдө эч ким үйлөнбөшү керекпи? Бул суроосу мени чоочутуп жиберди. Чынын айтсам, маектин мындай нукка буруларын такыр ойлогон эмесмин. Чынында эле, бул суроо ушул убакка чейин биздин акылыбызга келген да эмес. Кекечтенип жооп бердим. Жок, адамдар сөзсүз үйлөнүшү керек. Ыйса да үйлөнүүгө тыюу салган эмес. Биздин пайгамбарыбыз да бир аял алууга тыюу салган эмес. Ал тургай, ким кааласа, исламда нике келишими деген бар. Кээ бирөөлөр муну четке каккысы келет, бирок алардын далили жок. Турмушка чыгып жаткан аял менин үстүмө аял албашың керек деп шарт кое алат. Эгер эркек макул болсо үйлөнүшөт. Андай болсо 4 аял алуу зына кылбоо шарты менен эч үйлөнбөй коюшу да мүмкүн. Мына ушул жерде биз бир аз токтолуп тереңирээк ойлонуу керек. Анан да биздин пайгамбарыбыздын көп аял алуу маселеси ошол доордун өзгөчө шарттарына негизделген болчу. Ал доордо көптөгөн эркектер 15-20 аял менен жашачу. Ислам толук калыптана элек болчу, дүйнөгө да тарай элек эле. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 53 жашка чейин өзүнүн 15 жаш улуу болгон эки жолу турмушка чыгып ажырашкан Хадича энебиз менен гана үй бүлө куруп жашаган. Хадича энебиз ага турмушка чыкканда 15 жыл өткөн соң мен карып калдым, сен дагы бир аял алсаң болот деген.
Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш кезинде да экинчи жолу үйлөнбөгөн. Анткени ал кумар үчүн үйлөнгөн адам эмес болчу. Эгер анын максаты кумар болсо, айлана тегериндеги жаш кыздар айланчыктап жүргөндө 25 жашка чейин бойдок жүрмөк эмес. Арам нерселерге да бара алмак. Бирок айта кетүүчү нерсе, кумар рахаты үчүн үйлөнүү күнөө эмес. Мен буларды эмнеге айтып жатам? Ал көп аял алууда кумар арзуусунун негизинде барбаганын далилдөө үчүн. Эми караңыз, менин пайгамбарым 25 жашында өзүнөн улуу 2 ирет турмушу бузулган 40 жаштагы Хадича энебизге үйлөнгөн. Азирети Хадича энебиз тирүү кезинде пайгамбар экинчи аял алган эмес. Хадича энебиз 67-68 жаштар чамасында көз жумган. Көрдүңүзбү? Хадича энебиз 70 чыгаарына аз калса да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээлүүнү ортолоп калса да башка аял албаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизден кийин бир нече жылдан соң гана Айша энебизге үйлөнгөн. Кийин доордун шарттарына жараша бир нече аял алды. Эркектер согушта кырылып, аялдар жесир калганда, алар пайгамбарыбыздын коргоосуна өтүүнү каалашкан. Арабтарда турмушка чыккан аялга кол тийгизүү чоң уят болчу. Ошондуктан көп аялдар жашы улуу болсо да анын коргоосуна өтүүнү каалашкан. Бир үйдө жашабаса да Мухаммад пайгамбардын жубайы деп аталгысы келген. Мындан тышкары ал душман уруулардын кыздарын алып, ошол уруулар менен куда сөөк болгон. Бул арабтарда өтө маанилүү болчу. Көптөгөн уруулардын өкүлдөрү Мухаммад бизден кызды алды, эми ал биздин күйөө балабыз дешип мусулман болушкан. Апам да эгер Американын мусулман болорун билсем, күйөөмө АКШ президентинин кызын алып бермекмин деп калчу. Ал аялдардын максаты жөн эле эркек эмес, алардын ишеними. Күйөөлөрүнүн бул ишеним үчүн көп аял алуусуна да көмөктөшүшкөн. Абдулвахаптын бул сөздөрү менин башымдагы бардык пландарымды кыйратып, ойлорумду астын-үстүн кылып салды. Акыркы каршылыгымды билдирүү үчүн дагы бир суроо узат. Андай болсо, азыр ар бир эркек 4 аял алышы керек эмес да, туурабы? Ансыз да 4 аял деген түздөн түз буйрук Куранда жок, бирок уруксат бар. Болгону шарттарга жараша уруксат берилген өзгөчө жагдай бар. Анткени кээ бир эркектер бар. Аларга 2 аял алууну кой, бир аялга үйлөнүүгө татыктуу эмес. Муну дароо түшүнө коюу албетте оңой эмес. Бул үчүн исламий билими талап кылынат. Эми башка тарабын карап көрөлү. Аллах Куранда бир аял силер үчүн эң жакшы деп айтып жатат. Бардык эркек бир убакта бир нече аялга үйлөнө албайт. Бул логикага да, математикага да, физикалык жана социалдык шарттарга да туура келбейт. Кандайча? Мен сизге азыр баарын түшүндүрүп берем. Айталы, бүткүл дүйнө ислам мыйзамдарына ылайык жашап жатат. Дүйнө калкы 5 миллиард дейли. Ар бир эркек 4 аял алсын десек, анда 1 миллиард эркекке каршы 4 миллиард аял керек болот. Азыр мындай мүмкүнчүлүк барбы? Жок. Демек, бул иш физикалык жактан да мүмкүн эмес. Мунун алдында Аллахтын бир аял силер үчүн эң жакшы деген аятын эстеңиз. Абдулвахап бул түшүндүрмөлөрдөн кийин кайра мага чабуулга өттү. Эми мусулман болбогондордун турмушуна көз салалы. Алар аялдарды никеге албай эле жашашат. Светтик же башка эреже менен жашаган коомдордо аялдар менен никесиз жашаган эркектер арбын. Кеминде жарымы өмүрүн бирден ашык аял менен өткөрүшөт. Аялдар да ошол сыяктуу өмүрүндө бир эле эркек менен жашабайт. Исламга ылайык ар бир эркек көп аял ала албайт. Бирок батыш цивилизациясында болсо, бир эркек үй бүлөлүү аялдар менен да мамиле кура алат. Кааласа 10 аял менен да мамиле түзө берет. Жана чынында көбү дал ошондой кылат. Силердин маданиятыңар буга ачык эле жол берет. Кызыгы, ошол ойнош менен мамиле курууга жол берген маданиятты сындай албайсыздар. Бирок миңде бир жолу кездешүүчү исламда уруксат берилген түшүнүктү айыптайсыздар. Андан тышкары, исламда бала төрөгөн аялдын баласынын бардык муктаждыгы, алар ажырашса да, ажырашпаса да атанын мойнунда. Ал эми силердин цивилизацияда никесиз төрөлгөн балдардын көбү өз атасын тааныбайт. Эмне үчүн мынчалык паска түшүп кеткен? Айбандар деңгээлинен да төмөн болуп калган маданиятыңарды сындабайсыңар. Ал балдарга бооруңар оорубайт. Мындан тышкары, ыйык китепте бир эркекке бир түндө 10 аял берилген окуяны билесиңерби? Билбейсиңер. Эми айта берсек сөз көп. Силерде жеңил ойлуу кыздар өтө көп, балдары атасыз. Бизде нике саны чектелүү, балдары ата-энелүү. Ошондо кайсынысы адамдык сапатка туура келет?
Эмне деп жооп береримди билбей калдым. Ооба, бул чын эле туура болчу. Ар ким түшүнө бербесе да чындык ушундай эле. Көпчүлүк адамдар чындап эле алдоо жолун кадимкидей жашоонун бир бөлүгүндөй көрөт. Бир эркек балким 100 аялдын жашоосунан өтүп жатат. Аялдар да эркектердин жашоосунан. Балким менин да атам ким экени белгисиз. Поп мени адаштырган экен. Бул нерсенин логикалуу түшүндүрмөсү жок деген болчу. Абдулвахап болсо логикалуу орундуулуу жолду келтирип жатат. Мен уккандарымдын айынан кайгыга батып кайра попко бардым. Абдан кайгырганымды айтып ага жалынып, поп мырза, мага мындан да логикалуу, төгүндөлгүс бир жооп бериңиз. Көп аял маселеси менин күмөнүмдү арылта алган жок. Поп башын тырмап бир аз ойлонуп туруп жаңы бир тема көтөрдү. Андай болсо ук мени. Исламда зекет деген түшүнүк бар. Биз Мухаммед пайгамбардын зекетти өз кызыкчылыгы үчүн киргизген деп айтып келебиз. Жөн эле отуруп алып мындай нерсени чыгарат беле. Албетте, Хадижанын байлыгы түгөнгөн. Эмне кылсын, амалкөй Мухаммед дароо эле бул Аллахтын буйругу деп өзү үчүн акча агыза турган жолду таап алган. Туура, мына ушул мыкты. Ошону тиги жаш балага айтып коеюн. Поп болсо ал жаш жигитти жактырган жок. Мария, сен эч кимге барбасаң дагы жакшы болот беле? Болбойт, поп мырза. Мехмет келгенге чейин мен абдан аң сезимдүү түрдө ага даярданышым керек. Эгер аны христиан кыла албасам кантип үйлөнөбүз? Мен толкундануу менен унаамды от алдырдым. Кайра эле барып Абдулвахапты таптым. Ошол эле бөлмөдө отурдук. Өзүмө ишенген абалда суроо бере баштадым. Сиздин пайгамбарыңыз динин өз пайдасы үчүн колдонгон экен. Муну билчү элеңиз. Ал жылуу бирок мыскылдуу күлкүсү менен: ошондой бекен, аны кайдан чыгардыңыз? Мен бир аз таарына түштүм. Бул жолу мени шылдың кылып жаткандай сезилди, бирок сыр билгизген жокмун. Мен азырынча суроо деле бере элекмин дедим. Мен суроомо да, өзүмө да ошончо ишенгенимден дароо жообун алгым келди. Эмне үчүн Мухаммед зекет деген нерсени ойлоп тапкан? Албетте, акчасы түгөнүп калган да, туурабы? Ал мени кунт коюп уккан соң, Ыйса менен Мариямдын атын идолдоштуруп, кийин ошол идолдорго табынган кыз деди. Биздин биринчи күнүбүз уруш менен башталган эле. Бул акыркы күнүбүз уруш менен бүтпөйт деп үмүт кылам. Мени жакшылап угуп калыңыз. Ислам, Рим папасы айткандай, дин эмес экенин жакшылап акылыңызга түйүп алыңыз. Ислам Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жайган дин. Ниети таза, силердин дин кызматкерлериңер да исламга тиешелүү чындыктарды билишет. Бирок сиздин акыл кеңешиңиз, айтып жаткан устаңыз бул жерде да жаңылыштык кетирген. Исламда пайгамбар эзекет ала албайт. Ал тургай анын үй бүлөсү да ала албайт. Кааласаңыз мисал келтирейин. Бир күнү Хасан, пайгамбарыбыздын небереси, зекет катары бөлүнгөн курмадан бирди алган. Пайгамбарыбыз ага ошол бир курманы да жедирбей койгон. Мен бул жолу да уккан кулагыма ишене албай нес болуп калдым. Эмне дедиңиз? Пайгамбарга зекет алууга тыюу салынганбы? Мен анын алдында ушундай басынган абалда турганымда ал өзүнө ишенген үн менен мындай деди: ооба айым, тилекке каршы дал ошондой. Бирок калган мусулмандардын кедей-кембагалдары үчүн бул арам эмес. Биздин дин ырайымдуулукту, боорукер болууну насааттайт. Зекет жөн гана жардам фонду эмес, кедейдин байдын малындагы акысы. Бул байлардын байлык салыгы. Кедей үчүн ал таза. Бирок эгер бай зекет бербесе, анда ал зекеттин акчасы бай үчүн арам акчага айланат. Ислам дүйнөсү муну туура эмес түшүнөт. Эгер ар бир бай зекетке кошуп салык да төлөгөн болсо, дүйнөдө кедей калмак эмес. Маселе ошол системаны туура иштетүүдө. Айрым наадан адамдар кедейге берилген зекетти арам акча деп ойлошот. Тескерисинче, ал акча ансыз да кедейдин акысы катары эсептелет. Ошондуктан кантип ал арам болсун? Кечирип коюңуз, темадан алыстап кеттим окшойт. Сиздин кызыккан нерсе бул эмес да. Караңыз, Аллах төмөнкү аятта эмне дейт? Аллахтын берешендигинен өздөрүнө берилген нерселерге сараңдык кылгандарды алар үчүн жакшы деп ойлобогула. Жок, бул аларга абдан жаман. Кыямат күнү аларга эмнеге сараңдык кылышкан болсо, ошол нерсеси алардын моюндарына оролот. Асмандардын жана жердин баардык мурастары Аллахка таандык. Аллах жасаган иштериңерден кабардар. Акырет такыбалар үчүн эң жакшы. Кымындай да зулум кылынбасын. Абдулвахап Куран аяттарын абдан терең урматтый менен берилип окуп жатты. Андан ары улады: ооба, биздин ишеним ушул. Намаздын толук окугандар, зекет берип, башка өкүмдөрдү аткаргандар кичинекей дагы зулумдук көрүшпөйт. Бирок
Аллахтын пайгамбарына жалаа жапкандар дүйнө толо байлыкты да берсе, тозок азабынан кутула алышпайт. Анысы аз келгенсип ислам динине ишенишпейт. Кошумча бул динден каталык издешет. Карачы, бул тууралуу Аллах Ибрахим сүрөсүндө эмнеде буйрук берет. Бул дүйнөнү акыреттен жакшы көргөндөр жана башкаларды Аллахтын жолунан тосуп адаштыргандар алар узак адашууда. Эгер Хижр сүрөсүнүн 2-аятын карап көрө турган болсок, кыямат күнү капырлар эч болбосо мусулман болгондо гана деп өкүнүшөт. Бирок ислам дини дароо эле үйрөнө салчу же эч мээнесиз түшүнүлчү дин эмес. Сиз дагы мусулман болбогонуңуз үчүн ошол күнү абдан өкүнөсүз. Башым айланып калды. Куран мага мен жөнүндө айтып жаткандай болду. Анан капырлар ошондой адамдар, алар элди Аллахтын жолунан бурууга аракет кылышат жана өздөрү ошол жолдон адашышат, деп жатты. Бул мен элем. Так эле мени айтып жаткандай. Ооба, Куран мен жөнүндө айтып жатат. Мен атайын адашууга аракет кылам. Керек болсо ошол адашууну актап чыккым келет. Бул менмин, так ушул мен. Анткени мен исламды катачылык издеп жатам. Катуу таасирлендим. Өзүмдү токтотуп, бул жөн гана туш келди кокустук деп өзүмдү соротууга аракет кылдым. Попко абдан кыжырдандым. Анткени ал мени Абдул-Вахаптын алдында басынтып койду. Ыйлап чиркөө тарапка бет алдым. Поп кетип калган экен. Өзүмдү өйдө санап бардым эле. Кайра сууга түшкөн чычкандай болуп Абдул-Вахаптын айткандарына каршы эч нерсе айта албай, үмүтүм үзүлүп, эмне кыларымды билбей турдум. Поп менен да кайра сүйлөшө албадым. Өзүмдү эң заманбап Абдул-Вахаптын артта калган адам деп ойлоп жүргөн элем. Аны менен сүйлөшкөндөн кийин өзүмдү өтө артта калган бирөөдөй эле сезип калдым. Ыйлаган мойдон көчөдө көпкө чейин басып жүрдүм. Жаштардын арасында динине берилген жалгыз кыз мен элем. Чын дилимден ишенчүмүн. Кечээ күнгө чейин эскичил деп шылдыңдап, басмырлап келген адамдардын алдында өзүмдү согушта жеңилген командирдей сезип жаттым. Үйгө келгенде эшикти атам ачты. Көздөрүм кызарып чыккан окшойт. Мени көрүп дароо эмнеге ыйлап жатканыма кызыкты. Ооруп жатам деп коюп түз эле бөлмөмө кирип кеттим. Жаздыгымды кучактап алып эчкирип ыйладым. Мехмет келерине 3 күн калганда мынчалык уятка калам деп ойлогон эмесмин. Кулакка сиңген жалган сөздөргө ишенип 5 тыйынга татыбаган бир адамдын алдында уят болуп жаттым. Жок, бул акча менен өлчөнө турган нерсе эмес эле. Бул ишти ушул бойдон таштап койбойм деп чечтим. Эртең дагы башка бир попко барып, эң кызык, эң мазмундуу суроону алып, ошол адашкан мусулманга барып жолугам. Арийне мен ага мындай акаарат келтирип жатам. Бирок жүрөгүм бул оюма кошулбай жатты. Бул кандай сыр экенин билбейм, бирок жүрөгүмдө ага болгон бир жашыруун, өтө терең кызыгуу бар эле. Өзүмдүн жашасам да бул чындык болчу. Ал ортодо Софини бир зыярат кылдым. Селинге көңүл буруп жаттым. Османды көз алдында энесин сабашты. Ага көңүл бура алган жокмун. Эркек бала энесине акарат кылып же кол көтөргөн атасын жек көрүп, натыйжада бүтүндөй эркектерди жек көрүп калат экен. Бул ирет ал. Эркек болуу жаман нерсе. Мен кыз болом деп калыптыр. Баланын ички дүйнөсүндө ал өзүн кыз сезген сайын анын жыныстык гормондору айылдык багытта өнүгө баштайт экен. Бүгүн Османдын ошол жырткыч атасына бул нерсени айттым. Кааласаң ук, каалабасаң өзүң бил, дедим. Ал катуу таасирленди. Мындан кийин аял баламдын көзүнчө эч качан урбайм деди. Такыр эле урбай койсо болбойбу, дедим. Албетте болот, деп жооп берди. Кудай-ай, кандай кайгылуу. Биздин үйдүн чоң залында жекшемби жыйыны башталганы калды. Апам менин ордумду аныктап алдым да саат 11-де үйдөн чыктым. Атам жана Билл менен коштошуп кете бердим. Атам абдан түшүнүктүү киши болчу. Мага эч нерсеге тыюу салчу эмес. Түштөн кийинки жыйын үчүн эртерээк барып залга өз ордума кирип алышым керек эле. Алар күнүмдүк сүйлөшкөн бөлмөдө отурушкан кезде мен арткы эшиктен жыйын өтө турган залга акырын өтүп кеткен элем. Мен үчүн башка бирөө эмес, дал ушул адам. Атам бөлөк киши болсо деле мен ага ата дей албайм. Ошондуктан мен атамды караңгы иштерден куткаргым келет. Баары бир кээде атам ким эле өзү деген суроого жаалат кылат. Атамдын караңгы иштерин бүгүн түшүнөм го деп турам. Бирок айрым иштери тууралуу ачык билгенде кандай абалда калат болдум экен деп коркуп жаттым. Жүрөгүм кабынан чыкчудай болуп каттуулап согуп жатты. 1-2 сааттан кийин баары айкын болмок. Акыры көптөн күткөн мүнөт да келип жетти. Мен залдын алдыңкы бөлүгүндө баян жасала турган сахнанын тушуна жакын жайгаштым.
Эми атамдын бутунун үстүмдөн жаңырып турду. Микрофонду тууралап жатышты. Билл ага жардам берип жаткан. Эгер сырткы тыншуусу техникалар менен угушса үн тарабасын деп микрофонго музыка кошулат экен. Билл, уулум, залдын тигил бурчунда туруп көрчү, үн жакшы угулуп жатабы? Билл айтылган бурчка барып ишарат кылып жаткандай болду. Атам: бир-эки текшерип көрөлү. Мени жакшы угуп жатасыңбы, Билл? О, жүрөгүм ыйса. Менин Мариямдын урматы үчүн токтогун. Каттуулап сокпочу. Эгер угулуп калса бетим ачылып калат деп өзүмө тынчсызданып жаттым. Ушул учурда Билл атама суроолорду жаадыра баштады. Ата, залда 100гө чукул киши болгонуна карабастан, эмне үчүн Марияга 25 киши гана угуп жатканы айтылды. Эгер көп адам чогулганын кайсы бир жерде айтып жиберсе, бул биз үчүн жакшы болбойт. Биз ар дайым жашыруун жана өтө дыкаттык менен иш алып барышыбыз керек. Арткы эшиктин коноктору беш-бештен чыгарып жатканыбызды дагы эле түшүнгөн жоксуңбу? Эгер динчилдер бир жерге топтолсо, тараган маалда көчөгө баары бир убакта чыгышат. Ал эми биз болсо 3-5 чыгарабыз. Ошондуктан биздин өнүгүүбүздү коом эч качан түшүнө албайт. Көп иштеп аз иш жасагандай таасир калтырганыбыз оң. Ар дайым көп адамдарды бөлүп жарган чыгат. Аларга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Акылдуулар эмнени иштеп жатканын эч качан ачыктабайт. О, кандай гана акыраакылык менен иш алып барышат деп ойлоп койдум го өзүмчө.